Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Улуу журт, улуу күч, улуу эл десек болот. Ошо кут берүүсү, Арыстан Алай кут берүүсү. Ошондой эми бул куттун өзү эле ааламдан берилет, бул кудуреттүү улуу табылга деп. Анан чындап эле бул табылга ааламдан берилип атат. Бул улуу табылга акчанын, каражаттын же бийликтин алы бул улуу кудуреттүү улуу табылгага тең келбейт. Ошо кут дегенде кудуреттүү улуу табылга деп чечилет да. Мына ушул улуу табылга менен ошо бийликтин колунан келбеген саясаттын, каражаттын колунан келбеген ишти алып баратабыз десек болот. Ошо кудуреттүү улуу табылга ааламдык бир энергия, ааламдык бир сыйкыр, ааламдык бир сөздөр аркылуу адамзатты башкарабыз десек болот. Ошондуктан ушу кудуреттүү улуу табылгаңар кут болсун. Ааламдык сабакта отуруунун дагы ошо ааламдан берилет тартиби бар. Мисалга ошо бир сот процесси жүрүп атканда дагы тынч отургула деп тартип койгондой, сот процесси бул жердеги эле бир процесс болуп атат. Жердеги эле бир иш болуп атат. Бул ааламдык сабак убагында ошо аалам күчтөрү кызматта экенин эсиңерден чыгарбагыла. Ааламдан закон түшкөн, ааламдан мыйзам түшкөн, ааламдан өнүгүү план, программа түшкөн, проектиси түшкөн, түзүлүшү түшкөн, талабы түшкөн. Ошондуктан аалам мыйзамы жеңгендиктен азыр ошо адам эскиче эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото да албай атат. Кырсыгын, кыйынчылыгын, мейли каражаты тургандыр, мейли жакыны тургандыр, мейли акыны тургандыр, медицина тургандыр, бирок эч нерсени чече да албай атат. Мына караңыз, ошондуктан ааламда күчтөр кызматта. Эмне кылыш керек? Телефонуңуздарды өчүрүп, себеби ошо техника болгон жерде өзү инопланетаны жакшы көрбөйт. Анткени техника ошо телону өстүрбөй коет. Эски майда аң жүрө, мажүрө аң сезимге салып коет. Майып кылып коет десек болот. Майып адамга окшош болуп калат. Аң сезим туура иштебесе майып да. Унутчаак болсо майып да. Эскиче жашаса майып да. Ошондуктан телефонуңуздарды өчүрүп. Ушу мисалга наркозду эмнеге берет дегенде, ал биринчиден оорубасын болсо, дагы бир кыры ошо тело бош турат да. Мындайча айтканда, өз ордунда иштеп турат, же как положено иштеп турат дегендей наркоздон кийин. Жыйрылып алсаң бир жериң тартылып калат, тамырың тартылып калышы мүмкүн, каның барбай калышы мүмкүн кысылганда. Ошо сыяктуу бул ааламдык сабак убагында дагы эң биринчи оорудан айыктырат. Ааламдан берилет, 100% адам оорудан айыгат делип. Гарантия катары берилет. Кайра ошо бир кырынан берилет. Адамзатты эми аты жөнү аныкталбаган оору каптайт деп. Анын ачкычы ушул өзгөчө адамдар, ошо куткаруучулар, ошо илим алгандар, ошо кыргыздар болот. Ошондуктан эң биринчи бул ооруга таасир берет, айыктырат. Эскиңизди тазалайт, качкан касиетиңизди жайгаштырат. Ошо наркоздогудай денеңизди бошотуп, деги эле жашоодо сиз денеңизди бошотуп көргөн эмессиз. Машинада барсаңыз да кысылгансыз, кыжаалат болгонсуз, оор жүк көтөргөнсүз, ооругансыз. Ооруганда огош бетер адам тиштенет да. Ошондуктан денеңиздерди бошотуп, колдон келсе жатып, денени бошотуп, ушундай көз жеткидей карап коюп, отуруп, жөлөнүп,
деги эле денени бош кармаңыздар. Мына ушу мен сүйлөп аткан убакта аалам күчтөрү кызматта болот. Мына жаңы доордун өзгөчөлүгү ушул. Кыргыз дүйнөнү башкарат. Мына ушинтип бата чыгат. Бата деген эме болушу. Арстан алай атка конгону алай бош калды дейт. Анткени алайга да энергия түшкөн да, ушу адам ата көрүнгөндө. Арстан алай дүйнөгө кол салды делет да. Ошондо чоң касиетке ээ болуп туруп, арстан алай дүйнөгө кол салды. Кол салганда ошо пендечилик эски жолдор жабылды. Чыныгы аалам жолу ачылды. Мен эмне менен кол салам дегенде, менин керемет күчтөрүм же куралым, бирөөнүкү саясат, бирөөнүкү бийлик, бирөөнүкү акча, бирөөнүкү санкция болуп атса, менин керемет куралым бул улуу күчтөр. Ошол эле кыры катары сизге азыр ошол улуу күчтөр кызматта болот. Моюдун ээси бар дегенде элестетиңиз. Алар энергия. Ошо ким көрүп атса, ким ушул улуу сөздөрдү пир тутуп атса, туура деп түшүнүп атса, ооба деп мээрим төгүлүп атса, ошол кишилерге энергия иштейт. Бул болгон, мисалы ошо энергия алуу, мындай психолог Кашпировский деле биз бала кезде ошо эфирден энергия өтөт деп калышчу. Азыр ошо Кашпировскийди кел ошо Орто Азияга десе жок. Менден да күчтүү энергия алуу адамдар чыгат делген турбайбы? Мына акыркы жылдары барбайм аякка деп. Ансыгандай ошо энергия өтөт. Ушуну жакшы билиңиздер. Анан эми ошол энергия аркылуу биз адамзатты башкарабыз. Энергия аркылуу адамзатты бириктиребиз. Энергия аркылуу пендечилигинен чыгарабыз. Пендечилигинен чабабыз. Ошо эски жашоосун тозоктоштурабыз. Ошентип адам ааламдын ролун аткарып калгандыгы, адам арбайдын ролун аткарып аткандыгы, арбай адамга зар экенин, ошону кийип алып иштегиси келип аткандыгын ошону түшүнүңүздөр. Мына бул ачыкта болуп аткан иш. Сизге энергия өтүп атат, сиз эстеп атасыз, сиз уктап калып атасыз, сиздин бут колуңуз чымырап атат, демек сизди энергия тазалап атат. Энергия бул Кудай, арбай, периште, көзгө көрүнбөгөн дүйнө, аалам мындайча айтканда. Азыр ошо аалам менен адамзат биригип атат. Ошондуктан жанагы рак же системный оору деп коет турбайбы, ар кандай аты жөнү аныкталбаган, айыкпайт деп медиктер тапкан оору бул энергия. Энергия таарбай, периште. Ооба, ал медицинадан айыкпайт. Себеби энергияга, арбайга адамдын алы келеби? Келбейт да. Ал эмне менен айыгат? Энергия менен гана айыгат. Ошо рак айыгат. Биздин колубуздан рак айыгып атат. Бул чындык. Ошол жин оору, псих, деги эле башка оорунун баары энергия. Ошон үчүн Кудайдын кудуретине адамдын кол күчү, медицина алсыздык кылат делген ошол. Айыгат эмнеден? Энергиядан. Ошо эфирден, ошо келгенден, өскөндөн, ошо энергия менен тело биригип кетсе эле айыгат. Ал нурдануу, ал тазалануу, ошо эски денеңизди, эски эмоцияңызды онтотуп, изилдентип, оорутуп, тазалап атат десек болот. Мына урматтуу улуу журтум, ошо денеңиздерди бош кармаңыздар. Эң башкысы ошол дениңиз сак болгондо, айыгып баштаганда сиздин эс тутууңузга бир жакшы нерсе кирип баштайт. Же болбосо бир жериң ооруп турса, каяктан сөз кирет? Бир жериң такыр кысылып ооруп атса, сен каяктан мындай бир жашоого көңүлүң келет? Ошондуктан биринчи денеңиздерди тазалап алуу, ошо таныңыздарды, жаныңыздарды тазалап алуу. Бул жан дүйнө илими болуп атпайбы өзү? Агартып алуу, улуулукка өткөрүп алуу, андан кийин башка ишке өтсөк болот. Ошондуктан денеңиздерди бош кармаңыздар. Бүгүн ушу болуш сөздү сүйлөгүм келип атат. Менин сөзүм деп эле сүйлө деп берилет ааламдан, менин оюм деп сүйлө деп берилет. Ошондуктан менин оюм, менин сөзүм деп сүйлөйүн. Ушу дүйнө эли келет делип берилет ааламдан. Дүйнө элине ушу эски Кудайдын жоюлганын түшүндүрүп бер деп берилет да. Ал бир 100 жылдык эле бир программа болгон сыяктуу түшүндүрүп бер дейт. Анан чын эле ушу эски Кудай жоюлду. Ушуну эми жөнөкөйлөштүрүп түшүндүргөнгө аракет кылам.
Эгер түшүнө албасаңыз, дагы эфирлерде түшүнөрсүз, чочуп кетпеңиз. Эски Кудай, биз Алла дегенбиз го. Сыйынып келип атабыз, тиленип келип атабыз. Ал өзү тозок болгон экен, ал өзү иньян болгон экен да. Мисалга мындайча айтканда, техникага салыштырсак, мурунку техника бир Москвич тозок болгондо биз ушу ат баштан келгиче капотун 3 аччу элек. Дөңгөлөгүбүз жарылчу элек, карбюратордон, трамблердон салып да алчу элек жолдон деп. Бирөөнүкүн сурап, запаскадан 1-2 байлап дегендей. Азыркы жүрүп аткан машина жеңил жүрүп атпайбы? Капотун бир 7000 басканда 5 ай 6 айда бир ачып атабыз. Майын алмаштырарда. Ошо сыяктуу тозок экенин кантип далилдейсиң десеңиздер, ошо эскиче Кудай деген адамдар динге бөлүп атат, улутка бөлүп атат, жыныска бөлүп атат. Анан ошо кезде ал дагы кызматын алмаштырды да Кудай. Мына арбайлар ааламда болгон азыр адамды кийип алыш керек болуп атабы? Ата жолу чыкканына бир 20 эле жыл болду. Ал 200 жыл мурун же болбосо 30 жыл мурун чыккан эмес да. Ошо адам ата 98-жылы көрүндү. Ошо кезде ата жолу да чыкты. Арбайлардан пата чыгат дейт да. Арбайдан пата чыкканда кандай чыгат дегенде, ошо Акку деген бир аял болот, аялдар болот, эркектерин шумкардып коет. Ошолорду кийип алып анан ошолор сүйлөйт. Сүйлөп бүттү, ал чыгып алып кетип калат, баягы энергия. Арбай сүйлөттү, буга багыт берди, буну тилдеди, мунун оорусун айтты дагы кетип калды. Андан кайра ал адам болуп калды. Баягы Акку деле, шумкар деле. Кайра эле көр түйшүгү бар, дагы бир баласы бар, эри бар, эски түйшүгү бар, эски түшүнүгү бар дегендей эле. Ошол сыяктуу асмандагы ал арбай болуп атпай, арбай аалам болуп атат. 8-чи катардагы чексиз аалам бул Кудай болгон да, Кудай. Кудайга арбайлар баш ийген, арбайларга адамзат баш ийген. Азыр ошо чоң аалам деп айтылат экен, ошо чексиз. Ошол Арстан Алайды кийди болуп атат бүгүнкү күндө. Ошондо жаңы Кудай пайда болду, бул Арстан Алай. Жаңы Кудай менен эски Кудайды салыштырып көрөлү эми. Муну мен айтып чыгыш, муну мен сиңириш, мен ошол орунга отуруш мен үчүн дагы тозок болду да. Жөн эле адам болсом, анан ааламдан берилсе, аны түшүнүп, аны сиңирип, балаң деле бир машинени тыңыраак айдап калганда санааң тынат го. Же болбосо мен алыс жолго чыгыш үчүн бир тыңыраак машинемди айдашым керек, тыңыраак кийимимди алыш керек дегендей, ошо мен да ошол алыс жолго чыкчудай болуп, ошол жаңы Кудай деген орунга отуруш үчүн мен үчүн татаал болду. Эми муну түшүндүрүп бербесем, азыр мен аябай мындай коркуп туруп атам, коркутуп атат десек болот. Ошол сен жаңы Кудай экениңди айт деп атат да. Анткени адам адашып атат деп атат. Жолун таппай дагы эле энергиясы корой берет дейт. Анан ушуну түшүндүрүп айтып берейин деди бүгүн. Кысылып калдым катуу. Ошондо эски Кудай кандай экен дегенде ошо арбай келип, жанагы Байтик атабы, Манас атабы, Асангайга атабы бирөөнү кийип алып бата чыгаргандай, андан бийик дүйнө ээси чоң аалам деп. Ал аалам болуп атат, арбайлар аалам болуп атат. Мына. Арбайлар мына 7 катар аалам болуп атат. 8-чи катар бул Кудай деп берилет экен да, чоң аалам. Бул аалам, бул чоң аалам. Анан Арстан Алай чоң аалам деп берилет биякта. Анын талабы, сунушу, элге окучу шарты, мындайча айтканда, ошол чоң жан келип бир адамды кийет экен. Анан бир адамга карап анан адамзат керек болсо арбайлар айланат. Мына, мен сүйлөгөндө сизге энергия өтүп атпайбы? Ошо арбай периштелер ошол чоң аалам бир адамдын кызматын аткарат. Ошентип Кыргыздан же Орто Азиядан деп берилет башатта. Бир адам чыгат да ошого дүйнө айланат деп. Ошондо эски Кудай кантип банкрот болду? Ааламдан берилет, эми банкрот болду деп коет да. Анан банкрот болгонун кантип айтсак болот дегенде, мына тиленип атасың, эчтеке бербей атпайбы? Суранып атасың, эчтеке бербей атпайбы? Бай фирма, эски фирма банкрот болуптур, печенье, конфет берген. Барсаң эчтеке жок, эшиги жабык дегендей эле. Анан жаңы Кудай, ошондо Кудай мурун караан болуп жүрсө, азыр жаран болуп кийип алды. Эмнеге дегенде эки дүйнө бириккен атпайбы? Эки дүйнө биригиши талап болуп атпайбы? Кийин аалам жоюлат делет. Пендечилик жоюлат, ортодо эле ушу адам арбайлык, ааламдык түшүнүктө жашап калат. Эч кимден деле тиленбейт, суранбайт, бирок пендечиликке түшпөйт.
өлбөйт, төрөлбөйт, ошо бир бейиш жашоо ошондо башталат деле. Эски Кудайдын дагы ошол чын эле жоюлганы. Мына ошо Алла деген, ошол сыйынган, ошол тиленген жерде согуш болуп атпайбы? Ошо жерде кыйроо болуп атпайбы? Ошо жерде тирүүлөй тозок болуп атпайбы? Тагдырын тапшырып, кемеге отуруп, баллонубай. Канчасы жолдо кырылып кетип атат. Канчасы Европага келип өз ордун таппай атат. Караңыз мына. Эски Кудайдын жоюлганы ошол болуп атат. Анан жаңы Кудай пайда болгон жерде, энергиясын алган жерде, мына Кыргыз чергесинде бейиш болуп атат. Азыр ойлонуп көрсөм, мына жазда жамгыр жакшы жаат эле. Азыр ушу жайда жакшы тийип берди. Көчмөндөр оюну кезде жакшы тийип берди. Азыр чөп жыйноо убакта жакшы тийип берип атат. Эгин, тегин. Мына Кыргыз чергеси бейишке айланып баштайт, табияты. Адамдар мына улуулук өтүп атат. Жаңы Кудай болгон жерден анан бейиш башталат. Ошон үчүн Кыргыз өлкөсү биринчи бутуна турат, анан дүйнөгө ошого көчүрүлөт деген ошол. Эми ошо пендечилик менен жашаган эски мамлекеттер, батыш мамлекетте башка өлкөлөр кыйрайт биринчи, кырсыктайт. Анан изилденип, анан ошол жаңы Кудайды, анын чөйрөсүн, Кыргыз журтун таап, анан кутулат. Улуулукка калыптанат алар дагы. Кыргыз улутунун, Кыргыз журтунун өзгөчөлүгү мына жаңы доордо Кудай ордун аткарыш керек болуп атат. Мына мага келгендер эмне болуп атат? Рагынан айыгып атат. Психика оору, 30 жылда ооруп калган адамдар айыгып атат. Алды мен сүфтө отурбайм, жөн эле жалпы эле түшүнүк берип коем. Анан ошо кичине жаткырып туруп энергия өткөрүп коем. Ошентип медицина жоюлуп кетип атпайбы? Анан азыркы муну эртерээк айтып чыкпасак, бирөөлөр азыр 11 жыл окуйм деп, престижный институт деп, медакадемия деп, кийин медицина өзү жоюлуп кетип атпайбы? Балдарыңыздын, кыздарыңыздын энергиясы кайда кетип атат, төккөн контракттарыңыз. Жөнөкөй кесиптин да кереги жок болуп калып атат балдарга. Себеби ал кесиптер жоюлат. Азыр бир кесип болуш керек, бул куткаруучулукка окутуш керек. Ошо сыйкыр иштеп атат да, мына мен сүйлөп атам, сизде энергия жүрүп атат. Бул сыйкыр, ошо сыйкырчылыкка окутуш керек. Сыйынуу доору бүттү. Сырдашып сыйкыр касиетти иштет деген доору болду. Ааламдан берилет. Асманда Кудай деп жүргөнбүз го, ошону тааныганың дейт. Көктөгү Кудайды тапканың, бул көктөн буйрулган эле Арстан Алайды тапканың. Аны тааныганың, биз тааныбай ал эмне дейт деп баягы бир мекемеге, бир жетекчиге ишиң түшсө деле бир тааныш издейсиң го, ыйбас. Аны тааныган, сырын билген, гармонияда, таттуу мамиледеги. Анысы кандай биз муну тааныбай эле атканыбыз ошол көктөн буйрулган адамды тапканы. Мына ошо жаңы Кудай Арстан Алайдын болгону ошо чындык. Келген айыгып кетип атат. Келечекте эмне болоорун билип алып атат. Пендечиликтен кантип чыгаарын түшүнүп алып атат. Адамзат үчүн да аябай жеңил болуп атпайбы? Ааламды карабайт, сыйынбайт. Өзү ааламга, арбайга айланып кетип атпайбы? Периштеге айланып кетип атпайбы? Тозогунан кутулуп атпайбы бул Арстан Алай аркылуу? Мына молдо дем салды дейт. Дем салса анда жин оорусу айыгып кетет эле да. Эгер деми болсо, энергиясы болсо, кыргызча энергия. Алардын деми биздин тилде энергия. Бул жерде эфирден энергия өтүп атпайбы? Мына урматтуу улуу журтум. Ошо эски Кудай бар жерде эмне бар десеңиздер, ошол жерде согуш, кыйроо бар. Жаңы Кудай энергиясы отурган Арстан Алайда же Кыргыз чергесинде же могу табык илимде эмне бар дегенде бейиш бар. Мына жан дүйнөбүз тынчып калды дейт. Өсүп атабыз дейт. Ошондо көк асман ээсине да жеңил болду да. Мына бул жерде берилет. Ошо улуулук мыйзамын билген адамды, же адамзатты ойлогон адамды, же ааламды кызматы бар адамга көкө теңир кереметин ыйгарат, отун ыйгарат деп, энергиясын ыйгарат. Ал адам кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет деп.
Кудай үчүн да жеңил болду, арбай үчүн да жеңил болду, адамзат үчүн да жеңил болду, табият үчүн да жеңил болду. Азыркы мына жаңы Кудайга илешкендик. Мына ошо жаңы Кудай арсыналай болгонунун дагы далилдери. Келип ошо ооруп келип дейт, ооматыңды аласың делип атпайбы? Ошо ооруп келип, анан арбайлык сыпатка калыптанып алып атат. Пендечилигинен чыгып атат. Болбосо оорубаса келбейт эле да. Кырсыгып келип кызматын алып кетет дейт. Кырсыктабаса келбейт эле да. Кызматын алып атпайбы? Мына мен ааламдык кызматымды аткарып атам. Ааламдык кызматын аткарган адам эле кырсыктан кутулуп кетип атпайбы? Мейли 1 жыл айлан, мейли 2 жыл айлан, түшүнбөй, ишенбей, бирок башка багытың жок. Эски Кудай өзү тозок болгон делип атат. Жаңы Кудай өзү бейиш делипчи. Эски Кудай өзү иням болгон делип берилет. А жаңы Кудай өзү ок дейт. Адамзат айланат. Ал өзү бейиш деп берилет. Анан чын эле ошо эски Кудай бар жерде. Мына тиленип атасың, суранып атасың. Ооруңан айыккан жоксуң да. А мага келип айыгып кетип атпайсың. Ошондой энергия кийди, от кийди. Кут кармагам ошондойун ошол иш башталды. Анан калыптандык баягы ата менен тең уул, атадан артык уул деп. Азыр мына мен Алланын атын деле айткан жокмун го. Сиздерге азыр энергия бар ат менен сүйлөгөндө. Менин керемет куралым улуу күчтөр. Мен ошо менен дүйнөнү чаап атам бүгүнкү күндө. Пендечилик жактарын бүт өчүрүп. Ошондуктан саясатчылардын дүйнөдө иши жүрбөй аткан ошол. Окшобой атат да баягы эгоизми. Ошо көрдүм. Эми ушу ак адамдарда аябай өсүү болот. Ак адамдарда жашоосу жакшы болот. Ак деген бул ошо карапайым адамдарда, улутуна карабай. Духу күчтүү адамдарга да. Бул дух менен иштечү нерсе. Мына мен энергия өткөрөм азыр, арбай периште барат, сизге энергия өтөт. Айыгасыз дегенде алар ошо бийик ишенич дух менен иштейт. А духу жок адамга иштебейт ал. Мисалга Арстаналай арбайлардын ханы дейт да. Ошол тактыңды, ошол уурдуңду, ошол ишенимиңди билген кестен аналар иштейт да. Бирөөгө сен башчы болсоң анан, муну кыл десең иштейби? А башчылыгын билбесең, милициянын начальниги тергөөчү башкарып болбойбу? Андай кыла алышып, мындай кыла алышып демиш болуп. Ишин билбесе. Ошондуктан кыргыз айттым го. Бул вселеннаянын эле ээси турбайбы? Бул кыргыз дедим го. Эми ошо земный вселенная деген түшүнүк бар да, дүйнөдө деле. А ошо вселеннаянын ээси экенибиз далилдерибиз, ааламдык тастандарыбыз, аттарыбыз, улуу маданиятыбыз, салттарыбыз, арбайларга маани бергенибиз, табиатка Кудайдай караганыбыз, улутка бөлбөгөнүбүз, пендечилик жашоого кирип алсак кырсыктаганыбыз, багыбыз жоктугу пендечилик жашоодон, батпагандыгыбыз, ушунун баары ааламдын ээси экенибиз билинип атат да. Эми жер жашоосунда кыргыз аябай жакшы жашайт. Себеби жолун таап алды да, кызматын билип алды да. Ошо кудуреттүү улуу табылга дегендей күнүгө табылга ачып, күнүгө ачылыш кылып, күнүгө жаңылык таап, күнүгө өсүп, ырахаттанып, күндө бийлигин жүргүзүп, дүйнө элине шарт окуп, аларды ааламга өстүрүп, ошентип ырахаттанып жашайт. Ошон үчүн кыргыздын азыр оңолбой атканы, кайталанма жашоого түшүп алганы, падышаны кубаласа деле кайра окшобогон ошол улуу жолун таппай аткан. Өзүн тааныбай аткан десек болот. А жаңы доорго чейин ошо Кудай кыргызды жойбой билбей, жок кылбай билбей, чачырап кеткенде мана сатамдап келип, бириктирип, түптөп, ал кысмат өткөндө акырын кетип, андан кийин ошол Арсыналай ошо манастыкындай дух, ошондой бийик түшүнүк берип, бирок кылыч найза менен эмес, жердеги чоролордон эмес, ааламдан күчтөрүн топтоп, алардын энергиясы аркылуу мына дүйнөнү бириктирет. Ошондуктан ааламдын ээси экенин, ааламдан келген өкүл деп дагы бир кыр айтсаңыз болот. Кайра ааламдын ээси экенин. Эмнеге дегенде мына 7-чи катар ааламда адам ата обоне баштаган, манас ата баштаган арбайлар жашайт экен. Жер жашоосуна ким биринчи жаралды? Кыргыз. Ааламдан берилет, бул менин ойлоп тапканым эмес. Кыргыз жаралды. Жылдыздын сырын бекитип Кудай,
Табиатка эгиз кылып жаратты дейт. Аркасынан баягы эгиз бала бир 15-20 мүнөттө төрөлгөндөй. Жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп көрдүңүзбү? Ошондо астрологиянын ордуна коюп атат кыргыздычы. Жер жашоосуна табиаттын ээси кылып жаратты болуп атат. Адамзаттын акеси кылып жаратты. Адам ата өзү кыргыз болуп атпайбы? Далилдери көп. Анан биринчи жаралган эл Улуубай Кең төргөтөт да. Улуубай Кең улуу дүйнөнү бийлейт да. Кайранан кыргыз ошон үчүн эки дүйнөнүн ээси болгону. Манасы менен рахаттанып атат бери болгондо. Салты менен рахаттанып атат. Техникага байланбай атат бүгүнкү күндө. Пендечилик жашоодон кысылып атат, токтолбой атат. Мына урматтуу журтум, ошентип эски Кудай жоюлду. Ушуну так билип алыңыздар. Ошондо тиленүү жоюлду, сыйынуу жоюлду, сурануу жоюлду десеңиз болот. Пендечилик жашооңуз жоюлду десеңиз болот. Мен калыптанып атамбы? Келиңиз илимиңизди алыңыз, сиз да калыптаныңыз. Арбайлык, ааламдык сыпатка отуруңуз. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса улуттарды ээрчип адаш сары улуттун улагасында калат дегендей улуулугуңузду тааныңыз. Улуу дүйнөнүн ээси экенин, бул дүйнөгө сиз ушул адамзатка жол көрсөтүү үчүн келгендигиңизди билиңиз. Так берилет ушу ааламдан. Өзгөчө адамдар дейт. Өзгө дүйнөдөн бул дүйнөгө кызматка эле келген могу пенделерди улуулукка өткөрүү үчүн дейт. Мен эле эмес, мага окшогон көп кыргыз бар. Дүйнө элинен да чыгат. Дүйнө эли кийин кыргызбыз деп паспорт алат дейт. Дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот. Эми ошондо кыргыз болот же кыргын болот дегенде улуулукка калыптанат деген сөз. Караңызчы, жаңы доордо бир керемет жашоо экен да. Көктөн издегениңди жерден табат экенсиң. Табык илимди ал, баш жарыстан алайды, мугалимиңби? Кандай атайсың? Чоң ааламбы, жаңы Кудайбы, аты көп. Тилмечпи, журт атасыбы? Журт десе деле ошол адамзатты берет. Бул кыргыз тил эмес. Багыт беришчүсүбү, башчысыбы? Энергия носителиби? Келип сабагыңа ал, өс, анан кет. Ааламдан так берилет. Куш тепкен кекиликтей астыңа түшүрөм депчи. Сенин милдетиң. Илим бер. Каттоо кал. Биз келгендерди каттоо кылабыз ырымына, абитуриент катары. Ырымына ошо каттоо кал деди эле бир энергиясы иштесин деп. Көзүн ач, колуна таяк бол, оюна жөлөк бол, башатка жетектеп жеткир, алтын доорго өткөр. Мага бир байбиче келип, менден улуураак, айтып атпайбы? Мен сиздин сөзгө аябай ынандым, түшүндүм дейт. Мен ушу эски Кудайга тилене берип дейт, канча жылдан бери кырсыкта. Акыры үмүтүм үзүлдү эле дейт. Ой, жок экен деп эле калгам. Бул кандай? Эми тиленсем бериш керек эле бирдеме, ишим оң болуш керек эле дейт. Көрсө тиленүү доору бүткөн турбайбы? Азыр өзүбүз иш кылышыбыз керек турбайбы? Өзүбүз ошо баягы арбай оңдойбу, Кудай оңдойбу, адам оңдош керек турбайбы адамды? Адам жол көрсөтүш керек турбайбы? Ошол милдетти аткарышыбыз керек турбайбы? Эми түшүндүм дейт да. Ошондо жаңы Кудай дегенде эле кайра эле Кудайдын кызматын аткарып атпайбы? Энергия кийип алып бир адамды. Ушунча ишенич, ушунча дух менен сүйлөп атпайбы? Ошончо ишти кылып атпайбы? Бирөө мисалы эми баланын жүрөгүн көтөрөт, а бирөө көтөрө албайт. Ап келчи деп коет го. Ырымдап коеюн деп эле. Анысы кандай, мен ошончолук бийик энергия болгон үчүн ушунчалык энергия иштете алам. Ушунчалык жеткире алам, ушунчалык оңдой алам, түздөй алам дегендей. Ошон үчүн куткаруучу деп түшүнсөңүздөр болот. Бирибизди бирибиз куткарабыз. Эмнеден? Көр пендечиликтен, эски иньяннан, эски ошол тозоктон, эски сыйынуусунан, эски ошо байлык бийликке байланып калганынан, ичи тарлыгынан, көрө албастыгынан, эмоциясынан могу өлүм сыноо келет беле азыр адамга. Ошол эле улуулук өтсө эле кутулуп кеткен атат адам. Мына көз көрүнө эле. Өлгөн адамдын көбү эле азыр рак жана башка опухоль пайда болуп кетиптир, ал болуптур, бул болуптур. Ошонун баары медицинанын алы келбеген, ал энергия деп түшүнгүлө. Энергияга энергиянын гана күчү келет.
Ошондуктан азыр ошо арбай ата жолундагылар ээчип жүрө бербей эле дагы эле салаңдап малыңарды союунан көрүнгөн мазарда эмне чыкты ошону айтчы. А сен ошонун ордуна отур, куткар. Сен мазарга чакырба аларды. Ал сен патага чыкарба, сен табыгы илимге чакыр. Илим ал деп деле пата чыга турбайбы ата жолуна. Ошо кызматты аткар. Ошо рухтардын кереметин сездиңби, ошондой кереметке сен да ээсиң. А кантип дегенде сен көзгө көрүнбөгөн энергиядан көрүнүү энергия болуп жара албадыңбы мына? 7 катар аалам бир эле болуп атпайбы? Кыргыз ушу эки дүйнөнүн ээси деген ошол адам ата обене ааламдын ээси болуп атса, адамзаттын, кыргыздын теги адам ата обене болуп атпайбы? Ошон үчүн эки дүйнөнүн ээси. Мына мен сүйлөгөндө алар иштеп берип атпайбы? Мени актап атпайбы керек болсо? Анан ошон үчүн анан динге неге жабышып калды дебеңиздер. Ошо дин сизди артка байлап коюп атат, эволюцияга байлап коюп атат, жаратуучулукка өткөрбөй коюп атат, улуулукка өткөрбөй коюп атат. Ак карага бөлүп жүрүп алып атпайсызбы? Сиз кайра эле мусулман, анан там капыр, анан дини жок, анан да бир бала депчи. Ооба, ал жолуңуз туура болчу, бирок анын сезону бүтүп атпайбы? Ал эволюция бир тепкич, рухий өстүңүз. Эми духовный өсүңүз болуп атпайбы? Духу күчтүү адам анан жеңип атат да, керек болсо сыноону жеңет адамчы, ошо духу күчтүү адам. Духу күчтүү адамга анан аалам күчтөрү баш ийет. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, адам дагы ошо деятельностун алмаштырыш керек. Арбай болуш керек. Мына бул жерде сүрөттө туруп атпайбы? Мына адам, инь-ян. Бул пенде ак кара жашоосу. Адам этап коет, арбай этап коет, инопланетан бул энергияга, анан Кудай сыпатка өт болуп атпайбы? Мына 4 этапка калыптан дер. Айтып кое берем мен. Ошол сенин психологияң жаңыдан кабыл алгыча оор ааламдан берилет. Караңгы күчтү жойгучу адам кыйналат депчи. Ал эмне деген сөз дегенде эле ошол кайра эле сыйынуудан, куру коркунучтан, ошонун ордуна отуруш өтө татаал деп. Бирок энергияңды коротпо, убактыңды коротпо. Ар бир секундту чындыкка иштет. Ошон үчүн калыптанып ал. Мен тегеретип тегиздеп келе берем. Эмне менен? Табият жер адамын Арстан Алайга же кыргыз журтуна багындыруучу Теңир буйруган көсө. Мен табият аркылуу дүйнөнү, улуттарды, кыргыздарды тегеретип келе берем. Табият деген эле мына ичиңе энергия кирип кетти, абага кирип кетти да, оорутат. Башкарылып атабы? Пендечиликчи медицинаңан, акчаңан, пулуңан, Турцияңан, Америкаңан, учканыңан эч пайда жок болуп атабы? Жок. Ички организмиң астрология, анатомияң астрологиянын ролун аткарбаса анан кырсыктатат да. Бирөөнүн өтүн салдырасыңбы, бирөөнүн боорун тактырасыңбы, ал пайда болбой атат да. Андан көрө кызмат кылып ийсең эле анатомияң өз ордунда иштеп калса, кутулуп кеткен атпайбы? Болбосо ошол сгорит запчасти, взорвется деп берилип атпайбы ааламдан. Эми ошондо трансформатор деле элестет. Сен иштете албасаң бир запчасың күйөт. Мусор болуп калып каласың. Ааламдык мусор дейт да. Чын эле адам ааламдан келген экен да. Анан кыла албаса жердик мусор эмес, тело эмес, жөн эле мусор болуп калат. Баягы кутун пайдалана алган жок. Кудуретин иштете алган жок, кереметин иштете алган жок деген сөз бул. Ошондуктан бийлик байлыктан алыс болгула деп атканым ошол да. Ал материалдык мир бүттү, азыр магический мир башталды деп. Арстан Алай ар бир адамдан отчет алат дейт да. Эсеп жүргүзөт, салык салат деп. Анысы кандай байлар колубузга акыры түшөт. Ошондо эсеп жүргүзөбүз. Элге алып беребиз. Бербесең өлүп кала бер, анын байлыгың бизге кереги жок. Бирок өзүңө жакшы болбой атат да, кутулбай калып атасың да. Сен байлык топтойм деп канча нервиң кетти, канча эмоцияга түштүң, ооруну өзүң иштеп таппадыңбы? Куткаруу жолуң бир, энергияга калыптанасың, улуулукка калыптанасың. Ошон үчүн арбайлар эсеп чыгарып атат. Арбайлар соттоп атат ааламда күчтөр. Арбайлар деп ааламдан айтылат. Чындап ойлоп көрсөң, ошо аалам күчтөрү. Арбай деген мына ошо 7-чи катардагы ааламдык сыйкыр күчкө жеткен рухтар.
жандар ары ааламга кеткен. Арбак жашоо бул экинчи эле дүйнө. Дагы айтып койчусу нерсе, жаннат дүйнө. Бул көрдө эмес, бул жан асманга көтөрүлгөндө. Бирок жаннат бейишиң үчүнчү эле. Бу жерде эле болуп атпайбы карасаңыз? Арбай кайда? Мына нур дүйнө, адам нурдан жаралды дегендей. Ошентип азыр арбайлар иштеп атат. Ошонун саясаты жүрүп атат. Ааламдык закон иштеп атат деп түшүнсөк болот. Анын аткаруучулары арбайлар. Президент иштеп атат, анын аткаруучусу прокурор, финполиция, сот болгон болсо, Арстаналай ааламдын ээси болгондуктан ааламдык күчтөр иштеп атат. Ааламдык күчтөн сен эчтеке кылып кутула албайсың. Ал жок эле дегенди берип болгондо жаныңды алат. Алганда да тып этип өлүп калсаң жакшы, кысып, онтотуп, рак кылып, шишик кылып, писик кылып. Кана ошо динге кирип ким айыкты айтыңыздар. Могу айыгыптыр десеңиз. 20 жыл жүргөндө утушу болуптур, ушул айыгыптыр 20 жыл ооруп. Же 5 жыл сыйынып жүрүп, иш оңолуптур деп келиңиздер. Сиздер өзүңөрдү эле алдап атасыңар. Бирөөлөрдү да бурмалап коюп атасыңар. Ооба, Кудай баары чындык. Энергиясын бирок бирөөгө берип койбоду, отун. Көрүнө ошого айлансын, ал айтып берсин деп берсин, жол көрсөтсүн деп. Тез келсин, соттосун деп кандай бир укук берип койду да. Ошондуктан өткөндө эфирде айтканыбыз ушул карапайым элдин ырыскысын жегендер. Силер касиеттүү элдин ырыскысын жеп атпайсыңарбы? Силер касиеттүү элди артка тартып атпайсыңарбы? Ар кандай агым дин. Эволюцияга байлап атпайсыңарбы? Караңыз. Калыптандырбай атпайсыңар улуулукка. Анан кырсыктайсыңар да. Ачыктан болуп атпайбы? Кырсык ачыктан болуп атат. Ааламдан так берилет. Ушу рухий өскөн жерди кордошот. Аалам күчтөрү деп. Эмнеге дегенде алардын законуна төп келбейт депчи. Кайра эле ал арбай болуп, духу бийик болбой эле сыйына берсе, балам келип алып эле баш боортуп эле атабейчи деп эле сөзгө түшүнбөсө, адам бол десем деле түшүнбөсө, мен деле жаман көрөм, жек көрөм, тилдейм, каргайм, көргүм келбейт. Ошо сыяктуу кепти. Атеко, не кылайын? Кармаша коеюнбу? Деп духу бийик келсе, да бир нерсе бере коем да. Ошондуктан кыргыз эли башчылык кылат. Анткени кыргыздын духу бийик болуп атпайбы. Кыргызда Манастын духу бар болуп атпайбы? Курманжан Датканемдин духу болуп атпайбы? Ааламдан ошентип берилет экөөнүн аты. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, баягы оруста сөз бар го, от тюрьмы никто не застрахован дегендей. Анысы кандай могу астан ала кырсыктан, оорудан кутулуунун жолу улуулукка гана калыптануу. Эмоциядан чыгуу. Энергияга калыптансаң, эмоцияң артта калат. Периштелик сыпатка өссөң, пендечилик өзүңөн артта калат. Бул менин башыман өткөн нерсе. Пендечилигиң такыр артта калат. Ойлогуң деле келбейт, кайгыргың деле келбейт, капа болгуң деле келбейт. Капа болоюн десең да капа болбой каласың. Анткени ошо баягы улуу адамга окшош. Мен паркта чуркайм. Анан бир байке бир чоң итин пародасын билбейм, жетелеп баратса, ар жакта парктан майда иттер чыга калып, кароолчунун тегерегинде бир 10 чакты ит. Үрсө тиге косколбой эле кетип баратат. Майда иттер ызылдаган бойдон калды. Анан ойлонот экенсиң, чын эле адам улуулук өтсө, ал деле майдаланбай эле калат турбайбы? Кайра эле ушу жаныбарда моле көргөн жашооңон деле сабак алсаң болот турбайбы депчи. Анысы кандай улуулук өткөндө сени эч ким деле коской албайт. Карап да койгон жок ал ит беркилерин үрүп аткан. А майдага түшүп алсаң ошо итке окшоп калып атат да адамчы. Болор улуской кээп ызылдап, эмоция кетип атат да аны деле чуркап ызылдап. А эмоция канчалык кетсе ошончо нерви кетип атат да. Болор улуской деле үрүп. Ошол сыяктуу улуулукка калыптансак, жок эле дегенде мындай салыштырмалуу. Азыр ушу кара адамдардын чачагарды
Бирок чач агарган менен көңүл агарган жок, жүрөк агарган жок, телос агарган жок. Ак калпак кийгенден тартынат. Ак чач менен жүргөн сага жарашабы же ак калпак жарашабы? Ак калпакта не деген чоң энергия бар? Көрсө адам жолдон тайды. Ааламдан берилет. Кыргыздын кырсыкканына 1000 жылдар болду дейт да. Кече эле биз 30 жыл болду деп калабыз го. Жок, 1000 жылдап болду. Ошо сиздер улуулукка калыптансаңыздар, келип талкуу кылбайт белек. Ошол касиеттүү адам деп кимди айтабыз делгенде, калыс адамды касиетчилоолойт. Калыстык сизден тайып турса, кайсы калыс касиет болот бизде? Караңызчы. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо ата теңиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо ийгиниң кесел болот, эмгегиң бекер болуп атпайбы? Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп. Кел калыс. Кудай өзү калыспы? Алла деп жүрөсүңбү? Алла өзү калыспы? Кел чындык деген жерди колдойлу. Чынык адамды колдойлу. Чынык ишти колдойлу. Чындык үчүн туралы. Кошомат үчүн туруп алып атат. Колунда бир наны барга туруп алып атат. Анан сенде каяктан касиет жылуулойт? Касиет деген кайра эле улуулук, чындык. Ой, чынын айтчы дейт го. Правда, бул аалам кайрамдай карап келген кезде. Анан сен чындыкты айтсаң бага ак ийилет сынбайт дегендей улуулар агара албай атасыздар. Кетирсинче ушу жаштар тез кетет делет. Ааламдык түшүнүккө тез өтөт. Анткени алардын көкүрөгү булган элек. Анткени ошол ак кара жашоосуна толук түшө элек. Өзүңүзгө жакшы. Келиңизчи бир калыс. Кайып бир калыспы? Периште калыспы? Мына ошентип жаңы Кудай ордуна отуруңуздар. Жаңыча жаралып, жаңы адам болуңуздар. Ааламды күчкө отуруңуздар. Периштелик сыпатка отуруңуздар. Арбай ордун аткарып бериңиздер. Мына мен арбай ордун аткарып атам. Мен кызматымды кылып атам. Менин оозум, оюм, башым, бутум, клеткам улуулук иштеп атат. Пендечиликтен сиз чыксаңыз, анан периштелик сыпатка өтөсүз. Периште байырлайт десеңиз болот. Сиз ошол эски иняндан чыксаңыз, анан ак байырлайт. Жаңы Кудай жерде эмне болуп атат, эски Кудай жерде эмне болуп атат? Ошуну жакшы түшүнүңүздөр. Эски Кудай деген эмне дегенде, анда өлбөстүк өткөрөт эле да. Эски Кудай банкрот болбосо, ал закон банкрот болбосо, банкрот деген эле мына сыйынуу, тилөөнү бербей калса эле банкрот болду деген сөз да. Ал жоюлуп кетти. Демек, дагы бир демени табыш керек болуп атат, издеш керек болуп атат. Ушу бизге 10 жылдап, 20 жылдап намаз окугандар келип айыгып кетет. Намазын таштайт. Ошо тиленип, намазын окуп, ошо оорун айынан, кырсыктын айынан оңолсо оңолуп кетет эле да. Көрдүңүзбү? Ал фирма бүттү. Бу жерде так берилет. Заман өзгөргөн сайын эски жоюлуп, жаңырып, жоюлуп турат. Мына акыр заман аталып атат бул алтын доор. Алтын доор өзү бейиш аталып атат. Эки дүйнө биригет болуп атат. Адам арбайга айланат. Ошол эле Арстаналай да бир сиз ааламга айлансаңыз, Арстаналай чоң ааламга айланды. Бир күчкө айланды. Анткени эмне менен жетти дегенде эмки билдирүүлөрдү окуп берсем болот. Ушу элчиликти Теңир купулуна толгондой аткаргандыктан ушу Арстаналай Теңирдин оту берилди. Жомоктун перисине айланды деп. Чын жүрөктөн билип билбей кызмат аткаргандыктан Шамбала деген жан берилди деп берилет. Шамбаланы дүйнө издеп жүрөт, Шамбала бул жерде отурат. Ошо Шамбалага жолуккан башчы дүйнөнү сактап калат, бийлик кылат деген бул чындык. А биз жаңыча көрсөтөбүз да, дүйнөнү кантип бийлеп калыш керек. Бул кыргыз бийлеп калат бүгүнкү күндө.
Мына урматтуу улуу журтум, бул атты алыш, бул кызматты кылыш, бул жоопкерчиликке отуруш мен үчүн да жеңил болгон жок. Ошо сиздер бир пул табайын деп, бир оокат кылайын деп күнү түнү изилденсеңиздер, мен күнү түнү аалам сырын ачайын деп, кызматымды аткарып атамбы деп, ушул дүйнөлүк жаңылыктарды карап, кайсы жерде ушул керемет күчтөр иштеп берип атат, кайсы жерде эски мыйзам өчүп атат, кайсы жерде ошо так берилет, Арстаналайга шам бала деген жан берилгени, дүйнө эли боштондук үчүн күрөшөт, жол издеп жөнөйт депчи. Ана чындап эле мына дүйнө тополоң тос болуп аткан ошол. Эски пендечиликтен чыга албай атат, кайнап атат. А боштондукка мына Кыргыздын асты чыгып алды. Пендечиликтен чыкты, эски көз караштан чыкты, эски түшүнүктөн чыкты, боштондукка чыкты. Агайыр ошо бийлик, байлык, жанагы эски эмоция, дин рамкага тыгып салып атпайбы сизди? Өстүрбөй, боштондукка чыгарбай, же жан дүйнөңүз бош эмес, же анатомияңыз. Булар боштондукта гана иштейт. Мисалы рамкада болсоң, сен арбайды кантип жумшайсың? А мен жумшай алам. Анткени мен боштондуктамын. Чектебейм, мен өзүмдү, сезимди чектебейм, энергиямды чектебейм. Булар чексиздикте гана иштейт. Ошон үчүн 8-катар аалам өзү чексиз дүйнө болуп атпайбы? 8-ди жаткырып койсо абсолютто берет. Сөз көп, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан эң сүйүнчү нерсе, кубанычуу нерсе, табиатты сактап койдум. Эми ал кандай болду дегенде, магический түрдө эле ушу уктай калсам түш аян алам, экраным тактап коем. Анан эле көзүмө көрсөттү. Бир 7 токоштук нанды, нунду алып келип эле тазала дейт. Ошолдо табиат бар. Табиатты сен ушу менен тазалап коесуң. Ошо оңго алдырып келип колумду салгандан баштап эле аябай окшудум. Эсим болуп калды. Мындайча айтканда окшуп атып. Анан ошону бир 7 токочуман. Ошо менен табиат тазаланды, сакталып калды. Бейишке айланып кетти, эскичилигинен чыгып кетти. Бул да бир ок экен да, бул да ошо адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиатта кыргын кырсык кыйынчылык болгон ошол. Башталды Кыргыз сергесинен бейишке айланып. Аалам сакталды. Кыргыз ааламды сактап калууга милдеттүү деп турбайбы? Америка табиат сактап калууга милдеттүү, орус эли адамзатты сактап калууга, Кытай болсо майда түйчүктөн адамзатты куткарганга, ошондо 4 мамлекет сакталат, болбосо кырсыктайт деп. Анан ушу ааламды кантип Кыргыз сактайт деп эле башым катчу. Көрсө адам ааламдык сыпатка отурганда эле сакталат экен да. Аалам сакталды. Адамзат болсо өскөн өсөт, өспөгөн өлөт. Эмгек керек. Ылгоо болот. Жаңы доордо Кудай буйруса ылгоо бүткөндөн кийин тегиз жашоо болуп калат. Анткени бир мүнөз, баарыбыз эле улуу экенбиз, баарыбыз эле периште экенбиз деп эле бир жаңыча идеология, жаңыча менталитет менен жашап калат. Бир мүнөз, бир идеяга өтөт адамзат. Динге деле, жыныска деле жаман жакшыга бөлүнбөй. Мына биздей, мендей жаңы цивилизация менен жашап калат. Жаратуучу экенбиз деп. Ошо сенин психологияңдын жыйынтыгы өзүңө таасир берет. Жаман ойдо болсоң жаман, жакшы ойдо болсоң жакшы. Адамзатты ойлоп калат жеке башы, унутуп. Ошентип ааламды сактап калдык. Адамзат ылгоо менен кетет. Ошон үчүн ылгоо өткөлдү көзгө сайып көрсөтүп атат дейт. Адам мындан ары өзгө күчтөрсүз өзүнүн алсыздыгын, көз каранды экенин аларга ылгоо мына көзгө сайып көрсөтөт ошол. Көз карандысың. Эми сен ушу арбайды, Кудайды тааныбаганга аргаң жок. Атеистсиңби, мейли молдо кожоңбу, бийликтегиң байлыгыңбы, тетирсинчи ошол рамкага түшкөндөр, байлыкка, бийликке байлангандар, ар кандай динге байлангандар артта калат, кыйналып калат. Могу өзүн бош алып жүргөндөр, эчтекеге байланбагандар, духу күчтүүлөр тез өтөт, тез калыптанып калат. Бир 10 мүнөт убактыбыз калыптыр. Ошо суроолор көп экен. Алымдын келишинче жооп кылайын. Жин адамга кирет деген кандай дейсиз? Муну эми көп айттык. Жин кирбейт. Жин жок нерсе өзүчү. Ал жалган, жин шайтан бар дегенчи. Жин деген мен ачуум келип кетсе, туура эмес кылсаң атаңдын деле ачуусу келип кетет. Жандын эле бир өзүнө батпай калганы, капа болуп кеткенде жини келет го.
Анысы кандай жан кирип атат. Азыр ошо энергия жан. Анан сен пендечиликче эски түшүнүктө жашагандан ошол жинге айланып жанагы нерв оорулар эми өтө көбөйөт. Эң коркунучтуусу кызык жери. Рак айыгат жаңы доордо. Айыгат мына биздин колубузда. А жин айыкпай калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде анын психикасы бузулган кезде ал сөзгө түшүнбөй калат да. Ал рактан жаман оорук. Ошондуктан байкаңыздар, бала чакаңыздар кичине кылт деп кичине нервиштетип калган болсо эле алып келиңиздер. Сактап калыңыздар, куткарып калыңыздар. Өткөрүп калыңыздар жаңы доорго. Өлүм сыноосунан өзүңүздөр, жакыныңызды сиздер гана куткарасыздар. Псих оору өтө жаман. Себеби сөз укпай калат, а укпаса энергия кириш кыйын. Рак оору өзүн бошот, тигиндей мындай түшүндүрсөң ал кабыл алат, тез калыптанат. 3 күндө айыгып кетет рак оордан. Результатын көрүп баштайт. Жок бул. Шуну жакшы билиңиздер. Жин бул жан. Чоң жан келди. Чоң адамды кичик сөз сүйлөсөң көтөрө албагандай эле бир кеп. Кытай менен Россияга шарт окуп кыйратабыз деп жатасыз. Америка, Англия табиатты бузуп, элди кырып бүтмөй болду. Аларга тийбей жатасыз. Эми бул мындай болот экен, мамлекетке деле бөлүү жок, адамга деле бөлүү жок. Жалпы мындай болот деп талкуу болгон кезде эле бул аалам күчтөрү өз толкунун жүргүзөт. Ушул мындайча айтканда. Анан кайсы мамлекеттерге кырсыгуу кетиш керек дегенде Кытай, Америка. Эмнеге дегенде Кытай өз кызматын билбей атат. Анан экономикага өтө, акчага өтө басым жасап атат да. Мына пластмассадан күрүш жасап аткан болсо, булар катуу соттолуш керек. Америка эли ошол кагаз акчасы менен мыйзам жүргүзүп аткан. Эми ошо Американын акчасы иштелбей калат. 2 жылда Американы эч ким оозуна албай калат. Жаман зыяны тиет. Ошо арбай ар кимди кийип алып иштөөгө укуктуу милдети бар дегендей эле мына орус эли башчылары доллардан башыбызды тартабыз деп атпайбы, пайдаланбайбыз. Пайдаланбаса эле иш жүрбөйт да. Анын табары ошол болгондо. Ошо сыяктуу эле бул өз энергиясы иштей берет. Сиздер ушу шашпаңыздар. Эмнеге дегенде убакыт кыргызга иштеп атат, ааламга иштеп атат деп түшүнсөңүздөр болот. Мына убакыт өткөн сайын аалам мыйзамы жеңип атпайбы? Убакыт өткөн сайын жалганчылардын жүзү ачылып атпайбы? Пендечилик кыйрап атпайбы? Ошон үчүн убакыт бизге иштеп атат десеңиздер, ошо туура болот. Шашпаңыздар, өзүнүн мындай реальность менен чечилип келет да бул нерсе. Анан ооба кээ бир адамды именно аты жөнүн жазып алып соттогонго туура келет. Эмнеге дегенде улуу жолду бурмаласа, улуу элди өстүрбөсө, анан ошолор жолу жабылып, тапканы жукпай, айтканы элге жакпай, анан ар нерсе болот. Менин каалоом адамзатты бириктирип кетүү, эскичиликтен эле куткаруу. Ошол кызмат кылып кеткен адам эле кутулуп кетет. Ошо башчы деле түшүнүп, элди өстүрүп кетсе кутулуп кетет. Өстүрө албаса кырсыктайт. Баары болчу нерсе. Жарым жылдан бери өтүп кеткен туугандарым түшүмө кирип жатат. Бир нерсени айткысы келгендей, качан токтойт, түшүндүрүп берсеңиз. Ошо арбайлардын түшкө киргени бул аябай жакшы түш. Түштүн талабын так аткарыш керек. Эгер арбайлар өтүп кеткен арбайлар түшкө кирсе, улуулукка өт деп атат. Ишарат кылып атат. Ошо сизге түшүндүрө албай атат деген сөз да. Ошо арбайдын жолу эле кайра Арыстан Алайдын жолу. Өсүңүз, өйдөлөңүз, бул токтойт. Түш периштелердин тарбия сабагы. Ошо ата тег арбайыңыздын түшкө киргени жакшы. Себеби мен айтсам, бирөө сүйлөп атат дейсиз. Бир орус келсе, бир орус көрдүм дейсиз. Ошо жакын кергени, ошо колдогону, белги бергени, ишарат кылганы, өйдө өс дегени, ошо биздин сыпатка өт, кызмат кыл дегени. Анан ошондо токтойт. Кызмат кылыш керек, алдын келишинче ошо арбайдын кызматын аткар. Мына мен арбайдын кызматын аткарып, ошо ата тегиңдин эле айтканын сага жеткирип атам аманатын. Ушул сыяктуу кызматыңызды кылыңыз, аракет кылыңыз. Ар бир динде пайгамбары, китеби, идеологиясы бар. Сиздин динде ушул нерсе тууралуу айтып берсеңиз, бул эми дин эмес.
ушундан адашпаңыздар. Бул илим. Жөн эле баягы илимдин аягы деле бир автоматты ойлоп табат, бир корабльди ойлоп табат. Бул илим, ааламдык илим деп түшүнүңүз. Дин деген бул чектөө да. Ал бир бөлүү да. О китеп бар мына. Китеп 100 бир эмес. Элчи дагы көп чыгат. Менин көчүрмөлөрүм чыгат. Менден жакшы сабак өткөн кыздар бар. Менден жакшы энергия өткөргөн илимдештерим бар. Бул илим деп түшүнүңүз. Бул дин дебеңиз. Ааламдык илим. Жердик илим бар го, бир окумушту ойлоп тапкан. Бул ааламдык илим. Ааламдан берилген эле илим. Илим аркылуу өсөт. Дин эмес бул. Дин болсо анда бир шарт окулуш керек эле. Анда бир 5 убакыт намазы же 50 убакыт же бир балясы болуш керек эле. Бул бириктирүү, ааламдык эле шарт. Дин эмес. Дин сезону бүткөн, ошо жанагы акыр заманда пайгамбардын осуяты ошого чейин иштейт деген чындык. Акыркы заман 2000-жылдан бери башталды. Доор алмашты. Ошон үчүн иштебей атканы чындык. Өздөрү жолун таппай атпайбы, өздөрү мазакталып күлкү болуп. Ааламды ким жараткан? Бул боюнча адамдардын ою ар башка. Аалам, мына чексиз аалам. Жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн деп берилет. Мисалга ошол жаның асман кушту, таның өлдү. Ошондон эле түптөлгөн. Ошон үчүн алар жер жашоосун билет. Ата тегиңин арбагы ааламда. Андан жакшысы бийигирээк. Ошо аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн. Ал кайра эле эртең бала жаралганда ал бир жанды кийип түшөт. Ал сенин балаң эмес, ал бабаң. Ошон үчүн баланы урба, каргаба, этин оорутпа деген ошол. Ал сенин балаң эмес, ал бабаң. Тетирсинче башчы катары иштеш, жөн эле тарбия бер. Ошон үчүн кайнатаңа, кайненеңе да бир таекеңе өтүп кеткен бир жанга окшош. Аалам мынтип эле айланып атат. Биз көрүнөбүз, алар көрүнбөгөнү. Мен деле ааламда жашап атам, жердин үстүндө. Сиз деле ааламда жашап атасыз, жердин үстүндө. Ошондуктан 7 катар аалам бир. 7-нчи катар биринчи аалам ошо биз. Анан өлгөндөн кийин арбак дүйнө, анан жаннат дүйнө болуп анан бийиктеп кетип атат. Ата-энебиз кызын көп урушса, кыз аларды жаман көрүп калса эмне болот? Кыздын психологиясына кандай таасир берет? Эми азыр пикир келишпестик өтө көп болот. Ошо эн ата ортосундагы, үй бүлө ортосундагы бул кырсыгуунун эле бир белгилиси деп түшүнсөңүз болот. Кыздын психологиясына эмес, керек болсо эн атанын психологиясына да бул туура эмес. Сен ошо жакшылык көткөн кызың эле орундагыдай болбой атса, бул психологиялык удар, бул улуулукка бышыруу, улуулукка үндөө. Керек болсо ушу менде да ошондой удар болот. Жашоодо, өйдө төмөн эмнеге дегенде сени бышыктап атат, сени курчтоп атат, сени кайрап атат, сени өстүрүп атат деп түшүнсөңүз туура болот. Сиздин жаман көрүп калганыңыз эн атага таасир этпейт. Же эн атанын жаман көрүп калганы деле бала чакага таасир этпейт. Тетирсинче ошо энени дагы, баланы дагы, атаны дагы өстөп атат. Ошо бала чакаң аркылуу сизди кырсыктырып атат. Эң биринчи эле ушу урматтуу улуу журтум, эн ата, бала чакаңарды аяп койгула. Эгер сиз улуулукка калыптанбасаңыз, ошо балаңызды кармайт. Ал ооруйт, ал кыйналат, керек болсо бул дүйнөдөн кош айтышып кетет. Ошондуктан эң жакын жериңден кармайт, талуу жериңден кармайт. Ошон үчүн бала чакаң кырсыкпаш үчүн улуулукка калыптан. Улуулукка калыптансаң үй бүлө жаркырайт. Энергия отурат, качкан касиетиң келет. Кутуң келет десеңиз болот. Урматтуу улуу журтум, калган суроого жооп кыла албай калдым. Эмкирде уланаарыбыз калса калды суроо өтө көп болот. Эң башкысы улуулук өтө. Ошол кутуңар кут болсун, кыргызга түшкөн чоң энергия кут болсун, чоң аалам кут болсун. Мен да ошол ааламдан берилет. Оксуң, отсуң, сотсуң, сен катуу иште депчи. Анан мен өз кызматымды аткарып кете берем. Сиздер ушу келип эле илим алып, ушу эскичилигиңизден чыгып, кутулуп кетсеңиздер эле менин утушум ошол. Баягы бала чака жакшы болуп калса эле, эн атанын көңүлү тынчып калгандай, баары бир бул болчу нерсе. Чочуп кетпеңиздер, бул эски кудай жоюлду, жаңы кудай пайда болуп атат деп. Барып түшүнөсүздөр, ишенесиздер. Эски кудай деген жерде эмне болуп атат? Жаңы кудай жерге түшкөн жерде рагор айыгып атса, суроолорго жооп чыгып атса, келечегин көрүп алып атса, бул чындык. Ошондуктан ар кимибиз улуулукка калыптанып, ааламдан буйрулган кызматыбызды, миссиябызды аткаралы. Бул эфир, түз эфир 2-4 күнү кечки саат 8-де жолукканча
жаныңыздар ак, таныңыздар сак, өзүңүздөр саламатта туруңуздар. Көкүрөгүңүздөгү муздактыктар, көңүл калуулар, кыштар кетип, көкүрөгүңүздөрдө жаз байырласын, көкүрөгүңүздөрдө бейиш байырласын, көкүрөгүңүздөрдө бир бейпилдик болсун.